Урматтуу кесиптештер, ар кандай маселеге чыкчы меселе мен азыр чыгууга мажбур болуп турам. Кечээ мына президент Алмаз Шаршенович боштондукка чыкты, куттуу болсун, тууган уруктарын, жора жолдошторун куттуктайбыз. Маселе мына ошол мезгилинде кабыл алынган чечимдерде. Эгер ошол чечимдерди кимдер кабыл алган болсо, алардын жоопкерчилигинде турат. Эмнеден уламай тутам, Алмаз Акунжанович, мен сизге өтө сейрек кайрылам. Бул бир жылдан ашып баратат, экинчи жолу кайрылып атсам керек. Себеп 90 депутат кайрыла берип, сиздин башыңызды көтөртө койбойт. Себеп бүгүн азыр жогорку сот болот саат 2-де. Кара Суу районундагы Кара Суу базары боюнча. Жүздөгөн кызыл китеп алган ишкерлер боюнча. Мына ошол бардык жерден уланып келип, акыркысы ушул жогорку сотко келди. Бүгүн жогорку сотто чечим кабыл алынат. Конституция тебеленип атат, себеп кызыл китеби бар инсандардын менчиги кол тийбес деп Конституцияда жазылып турат. Мен ушуну шашылыш түрдө айтып атканым себеби, эртерээк айтып койбопсуз да деген сөзүңүздү кийин укпайын. Азыр жогорку сотто саат 2-де каралат ушул иш. Карап коюңуздар. Карап коюңуздар, себеп жүздөгөн кишилер ушул кызыл китебин алып келип бизге кайрылып атат. Том болуп кетти кайрылуулар. Менден башка да депутаттарга кайрылган болсо керек алар. Мына ошолордун дагы маселесин карап койсоңуздар, себеп областтык сот кабыл алган чечимди жогорку сот жокко чыгарып, жогорку сот кабыл алганды райондук жокко чыгарып, отуруп башаламан болуп кетти. Биз да билбейбиз. Ушуга бир көңүлүңүздү буруп койсоңуз. Экинчи жолу кайрылып атам, бир жылдан ашык мезгилдин ичинде. Рахмат. Ийгилик болсун. Экинчи микрофон. Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар, Алмазбек Акунжанович. Адахан Кимсанбаевдин сөзүн улап, ал кишилер мага да келди. Кара Суу базарында 5 гектар жерди мамлекет алып туруп, бир фирмага берип койгон. Ошол фирманы ким? Ошол фирманын ээси ким? Не үчүн мамлекет алгандан өзү иштетпейт? Бирөө фирмага берип, бир кишинин энесине каттатып, аны иштетип атат. Анысы аз келгесип, жанын